Мактанчак Ташбаканын окуясы. Бир күнү Ташбака асманды карап, ары бери кайкы учуп жүргөн куштарга көз артат. Жана: "Эх, силерге кандай гана жакшы. Бардык нерсени жогорудан карап көз саласыңар. Тоолорду, деңиздерди, гүлдөрдү, деги эле бардык кооздуктарды толугу менен көрө аласыңар. А менчи кыбырап араң эле күн көрөм", деп тагдырына нааразы болот. Ошондо эки куш аны аяп: "Эми кайгырба Ташбака, бир күнү сен деле учуп калаттырсың", деп сооротушат. "Кайдагыны айтасыңар? Менин силердикиндей канатым болбосо, кантип учмак элем?" деп Ташбаканын ого бетер көңүлү чөгөт. Ал бир нече күн ошентип тагдырына таарынып, эч нерсеге көңүлү чаппай жатып калат. Бир күнү ага керемет ой келет. Ошондо ал кубанычы койнуна батпай, баягы эки кушту чакырат. Алар шашылып учуп келишкенде Ташбака: "Достор, мен кантип учсам болот экенин таптым. Ал үчүн силердин жардамыңар керек болот. Мен кичинекей чыбыкты тиштейм. Силер экөөңөр да эки жагынан аны тиштеп, канатыңар менен учасыңар. Анан ошентип мен кыялыма жетем. Мен жогорудан тоо токойду, деңиз сууларды көрө алам", дейт. Эки куш Ташбаканын көңүлүн калтырбай бул ойго макул болушат. Ташбака жана эки куш эки жагынан чырпыкты бекем тиштеп, куштар бийикке акырындап көтөрүлө башташат. Бир аздан кийин алар жогору көтөрүлүп, Ташбака бардыгына көз салып, кубангандан жүрөгү жарылып кетейин деп учуп бара жатты. Бир маалда адамдар бул кереметти көрүп, айраң таң калышып: "Ой укмуш, Ташбака да учат экен, керемет. Бул ойду ким ойлоп таптı болду экен?" деп чурулдап калышат. Ошондо байкуш Ташбака: "Куштар биз деп айтып жиберишпесин деп, мен" деп кыйкырат. Анан албетте тиштеген чырпыгынан бошонуп, жерге күп этип кулап түшөт. Кадырман замандаш, ыйык жазууда "Сени өз оозуң эмес, башка бирөөнүн оозу мактасын. Сени өз тилиң эмес, бөлөк бирөөнүн тили мактасын" деп жазылган.